Assalamu alaikum, qadrman görүүчүлөр, Алам Кабар каналынын катталуучулары, амансыздарбы, урматтуу унаа сүйүүчүлөр. Сиздер үчүн онлайн базардан көрсөтөбүз. Алдыңыздарда көрүп турган Range Rover 2001-жылы чыгарылган 1.8 объем Жалал-Абад шаарында. Баасын 250 миң кеми бар деп турат. Сырткы көрүнүштөрүнөн көрдүңүздөр, ичин дагы көрүңүздөр, ичи дагы таза. Унаа эч кандай ДТПга кабылган эмес. Сырткы көрүнүшүнү арт жактарынан. Эгер мына ушундай унаалардан издеген болсоңуздар, экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Ол мына багаж жактарындагы көрсөтүп турат. Аябай кенен жакшы унаанын бирлери экен. Жол тандабас унаалар. Эгер жаккан болсо, чалып байланышып, басын келишип алсаңыздар болот. 250 миң кеми бар деп айтылыш баалары болуп турат азыр. Ички салондорунан да бир аз көрүңүздөр. Коробка механика. Чалып алыңыздар. Матис 2005. Корейский. Автомат. Кожаный салон, кызыл салонда. Салондору химчистка болгон, мына таптаза салондор. Кызыл салон. Корейский автомат. Жылы 2005. Абалы өтө жакшы. Машина Жалал-Абадта, автовокзалдын жанында. Баары жок, лобовойдо трешиналары жок, таптаза бойдон. Корейский автомат Матис. Андан кийинки унаабызды көрсөтө турган болсок, Volkswagen Golf 4-чү кузовдогу унаа. Сырткы көрүнүштөрү жакшы көрүнүп турат. Ош шаарына катталган унаалардын бири. Жылын баасын башкасын бизге маалымат бербей калды. Телефон номерлерин калтырып кеткен. Ошол номер телефонго чалып байланышып алсаңыздар болот албетте. Эгер сиздер мына ушундай экономичный унааларды издеп жаткан болсоңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, чалып байланышыңыздар. Менимче жакшы таза унаалардын бири деп айтып кетебиз. Мына азыр ички салондорундагы бир катар көрүп коюңуздар. Коробка механика экен. Айтып кетели. Чехолдор салынган. Арткы жактары дагы ушундай көрүнүштөрү. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, эгер жаккан болсо чалып байланышыңыздар. Дөңгөлөктөрү дагы таза көрүнүп турат. Биз кийинки унааларды көрсөтө берели сиздерге. Кийинки унаалардын сиздерге тартуу кылабыз. Кийинки сиздерге көрсөтүүчү Матис 2-чи кузовдогу унаа. 2006-жылы чыгарылган 0.8 объем, Россиядан келген экен. Сырткы көрүнүштөрүнөн көрүңүздөр. Эгер жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышасыздар. Ал эми баасын айтып кете турган болсок, баасын 120 миң кеми бар деп турат. 06 Ош шаарына катталган унаанын бири экен. Унаа өзү Жалал-Абад областында жүрөт азыр. Андыктан чалып, толук маалымат алып, байланышып сүйлөшсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Биз сиздерге сыртынан бир катар көрсөтүп турабыз. Ал эми ички салонунан көрсөтө турган болсок, ручной терезелери көтөрүлүп түшүрүлөт экен, коробка механика. Арткы көрүнүштөрүнөн ички салону.
Андыктан чалыңыздар. Салам алейкум. Лабо сатылат. 2015 жылкы газ 28 январда заказ менен алганбыз. Ошо боюнча айдалып элек. Эчтеке жүктөй элекпиз. Үстүндө тент бар. Тенттин чечип койгонбуз күнгө күйүк калбасын деп. Оформлен, растаможен, состояние идеальное. Бүт бары заводской. İçinde бүт бары иштейт. Кондиционер, печка. Акчасы $5500 деп атабыз. Сүйлөшөбүз. Кызыккандар болсо чалгыла. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер экранда көрүп турган Нива унасын көрсөтөбүз. Аябай жакшы таза уналардын бири. Россия өлкөсүнөн келген. Учоттон чыгып келген. Транзитный номерде жүрөт азыр. Сырткы көрүнүштөрүнөн жакшылап көрүңүздөр. Ал эми чыгарылган жылын айта турган болсок, 98-жылы чыгарылган объем 1.7. Комплектациясынан айтып кете турган болсок, сигнализация бар, центр замок, электропакет, терезелери, магнитолдору да аябай жакшы иштеген жакшы уналардын бири көрүнүп турат, урматтуу көрүүчүлөр. Варианттары дагы бар экен, алмаштыруу жолдору. Эгер мал койго болсо алмаштырылат экен. Ал эми сиздерге баасын айтып кете турган болсок, баасы 220 000 сом деп турат экен. Мына ички көрүнүштөрүнөн, ички абалдарынан дагы көрүп койсоңуздар болот. Баары жакшы абалдары. Таза ички көрүнүштөрү дагы, мына потолокторун дагы көрсөтүп турат. Андыктан экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Эгер таза уна алгыңыздар келген болсо, мына ушул унаны алып калсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Мына арткы көрүнүштөрүнөн дагы көрүңүздөр, багаждары. Тоо жергесинде аябай жакшы кереги тийген уналардын бири. Балким сиз издеген унанын бири болуп чыгар. Дөңгөлөктөрүн дагы көрсөңүздөр, аябай жакшы көрүнүп турат. Титан диска. Андыктан чалып байланышыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Андан кийинки бул унаны сиздерге айта турган болсок, Hyundai Avante унасы 95-жылы чыгарылган, объем 1.6. Ош шаарында экен. Сырткы абалдарынан бир катар көрүңүздөр. Баасын 60 000 кеми бар деп айтылыш баалар болуп турат. Эгер сиздерге арзан уна керек болгон болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Баасын келишиңиздер, алып калсаңыздар болот буну дагы. Сырткы көрүнүштөрү азыр сиздерге ичинен дагы бир катар көрсөтөбүз. Мотор кыймылдаткычтарын дагы көрсөтөбүз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ички көрүнүштөрү коробка механика. Негизинен жылына жараша айта турган болсок, ичи дагы таза экен. Ал эми мына кыймылдаткычтары Dons 1.6 деп турат. Таза, жакшы. Сатуучунун айтысы боюнча бүт баары жакшы, таза. Мотор кыймылдаткычтарында сөз жок экен. Андыктан чалып байланышып алсаңыздар болот. Эми сиздерге мына ушундай техникалардан көрсөтө турган болсок, бул Бишкек шаарында. Эгер кимде ким экскаватор айдаган болсо, мына ошолор түшүнөт болуш керек. Ошолор үчүн дагы көрсөтүп кете турган болсок,
гусеничный экскаваторго түшөт. Абалы жакшы, Бишкек шаарында турат. Баасы 700 000. Алмаштыруу жолдору дагы бар экен, вариант обмен бар деп сатуучу айтып кетти. Бул сырткы көрүнүштөрү. Ал эми ички көрүнүштөрү мына ушундай болот. Урматтуу көрүүчүлөр, баары жакшы, жаңы алмаштырылган, таза. Эгер ушундай издеген болсоңуздар, көрүңүздөр, алыңыздар. Кадырман көрүүчүлөр, сиздер видео жакса лайкты басыңыздар. Мүмкүн болсо WhatsApp группалардан, башка соц тармактардан видеону бөлүшүп коюңуздар. Анткени бизде унаа издегендер болсо, же мына ушундай техникаларды издегендер болсо, таап калышына себеп болушуңуздарды биз суранат элек. Кийинки чыгарыштарга чейин аман туруңуздар. Сиздер менен Кабарчы 24 жана Алам кабары каналы.